Зилалиев абактан эмнеге бошотулган? 1-май райондук соту өткөн жылдын 30-сентябрында Дүйшөнбек Зилалиевди эч жакка чыкпоо тилгаты менен эркиндикке чыгарганы 6-январда ачыкталды. Райондук сот Зилалиевдин баш коргоо чарасын өзгөртүү боюнча УКМКнын башкы тергөөчүсү өтүнүч келтирип, сот аны канааттандырганын белгиледи. Зилалиев жер казынасын пайдаланууга лицензияны мыйзамсыз берген деген шек менен 14-сентябрда атайын кызмат тарабынан кармалган. Райондук сот аны 4-ноябрга чейин камакка алганына карабастан, Зилалиев 2 жумадан кийин эле тергөө абагынан бошотулганы белгилүү болду. Дүйшөнбек Зилалиев 2016-2017 жылдары Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу мамлекеттик комитетинин төрагасы болгон. 2017 жылы вице-премьер-министр болуп тайындалып, 3 айдан кийин бул кызматтан бошотулуп, мамлекеттик мүлктү башкаруу фондун жетектеген. Бирок 2018 жылдын аягында отставкага кеткен. Зилалиев коомчулукка Жээнбековдун инаугурация күнү кортеж бараткан жолго бомба коюлган деген жалган маалымат таратканы менен таанылган. 2018 жылы Зилалиевке террорчулук жөнүндө атайылап жалган маалымат таратуу беренеси менен иш козголуп, 3 жылга шарттуу кесилген. 2020 жылы башкы прокуратура анын үстүнөн мыйзамсыз баюу беренеси менен кылмыш ишин козгоп, 1-май райондук соту 7 жылга эркинен ажыраткан. 1 жылдан соң жогорку сот Зилалиевке коюлган айыпты жокко чыгарып, кайра кароого райондук сотко жиберген. 2023 жылы Зилалиев кендери бар жерлерге лицензия берүүнү убада кылып, $50 000 алган деген айып менен кайра кармалган.